Азаматсыңар бул достор, мен Абдулов Айжан Алмуратовна. Бүгүн силер менен 8 класстар үчүн химия предметин өтөбүз. Анда бизе доскага көңүл бурабыз. Бүгүнкү сабакты мен ушул силердин досуңар Айжандын кичинекей окуясы менен баштоону чечтим. Айжан апасы менен ашканада чай ичип отурду. Чай үстөлүндө темир кашык, кант жана лимон бар эле. Айжан өзүнө суроо берди. Кайсы учурда зат жөн гана формасын өзгөрттү, ал эми кайсы учурда таптакыр башка затка айланды? Демек балдар, бул окуядан бүгүнкү биздин тема эмне жөнүндө болору силерге белгилүү болуп жатат. Анткени биз буга чейинки темада бул тема жөнүндө бир аз сөз кылып кеткенбиз. Демек келгиле ушул Айжандын суроолоруна жооп табыш үчүн биз бүгүнкү сабагыбызды баштайбыз. Кашыктын өзгөрүшү эмнеден кабар берет? Мына бүгүн ушул суроого жооп издейбиз. Башкача айтканда, бүгүнкү биздин темабыз химиялык кубулуштар. Демек балдар, бүгүнкү сабакта силер ушул Фрейердин модели аркылуу, тапшырмасы аркылуу физикалык жана химиялык кубулуштардын айырмачылыгын талдап, күнүмдүк турмушта берилген 10 кубулушту физикалык же химиялык деп классификациялап, ар бир тандоодо 2ден кем эмес далилдерди келтиресиңер. Демек, биз балдар сабактын аягында сөзсүз жыйынтык чыгарганда ушул кайтарым байланыш бутасы аркылуу жыйынтык чыгарабыз. Башкача айтканда, силер сабактын жүрүшүндө бул кайтарым байланыш бутасы 4 бөлүктөн турат. Билим, бүгүнкү сабактан силер кандай билимдерге, терминдерге болдуңар, жазып отурасыңар. Билим деген бөлүгүнө ал эми мен мыкты аткарган тапшырмалар дегенде силер бүгүнкү сабакта кайсы тапшырмаларды мыкты аткардыңар ошону жазасыңар. Ал эми теманын практикалык мааниси дегенде бүгүнкү тема силердин жашооңордо кандай ролду ойнойт, мына ошол жака оюңарды жазасыңар. Ал эми мен колдоно алам деген бөлүгүнө силер бүгүнкү алган сабактан алган билимдериңерди кайсы жерде, кайсы учурда күнүмдүк турмушта жашоодо колдоно аласыңар, мына ошону жазасыңар. Демек балдар, биз силер менен химиялык кубулуштар деген теманы өтөөрдөн мурун силер өз алдыңарча ушул химиялык кубулуштардын аныктамасын, мисалдарды, химиялык кубулуштардын белгилери кандай болот, ал эми биз өткөн сабакта өткөн физикалык кубулуштардан кандай айырмасы болот, мына ушуну өз алдыңарча изилдеп, мен силерге 3 минутта убакыт берем. Бул Фрейердин модели, бул QR код аркылуу берилген. Силер ошол жерге тапшырманы QR код аркылуу кирип, фамилия атыңарды жазып, андан кийин жообуңарды жаза берсеңер болот. Ал эми силердин жообуңар мага экран аркылуу ушундай болуп көрүнүп келет. Бул жака аныктамасын жазасыңар, химиялык кубулуштарга мисалдарды жазасыңар, химиялык кубулуштардын белгилери кандай болот жана физикалык кубулуштардан айырмасы кандай. Бул силердин алгачкы баштапкы сабактан алган билимдериңерди колдонуп эле жазсаңар болот. Эч кандай бул ката жазып коём, туура эмес жазып коём деген ой силерде болбош керек. Демек, ушул жакта жазып бүткөндөн кийин, андан кийин жоопторуңарды бере бересиңер. Азаматты балдар, бизге жооптор дагы келип атат. Демек, бул силердин алгачкы ойлоруңар, кийин сабактын аягында ушул силер жазган жооптор менен сабактан кийинки ойлоруңарды салыштырып жыйынтык чыгарасыңар. Башкача айтканда, кубулуштар биз башта бөлүп өткөнбүз. Бул 2ге бөлүнөт: физикалык, химиялык. Физикалык кубулуштарда заттардын курамы өзгөрбөйт, агрегаттык абалы же формасы гана өзгөрөт. Ал эми химиялыктарда берилген заттардан жаңы зат пайда болот. Башкача айтканда, аны кайра калыбына келтирүүгө болбойт. Химиялык кубулуш бул башкача айтканда бир заттан башка жаңы заттын пайда болушу. Демек, биз химиялык кубулуштардын жүргөнүн эмнеден билебиз? Алардын белгилеринен билебиз. Эми кандай белгилери бар деп ойлойсуңар? Келгиле балдар, 30 секунд ойлонуп көргүлө. Азаматсыңар балдар, туура пикирлерди айтып атасыңар. Анда бул биринчи эле химиялык кубулуштун жүргөнүн биз
чөкмөнүн пайда болуусунан билебиз. Чөкмө деген бул азыр көрөбүз. Бул пробиркага биз натрий хлоридин коюп, ага күмүштүн нитраттын эритмесин куйганда, бул өзүңөр көргөндөй кара түстөгү чөкмө же эрибеген зат пайда болду. Демек, бул химиялык кубулуштун биринчи белгиси. Демек, кийинки бул кайра эле ошол чөкмөнүн эрүүсү дагы химиялык кубулуш. Бул жездин гидроксиди, ага күкүрт кислотасынын эритмесин куйганда көк түстөгү чөкмө эрип кетти. Биз химиялык кубулуштарды башкача айтканда химияда химиялык реакция деп атайбыз. Демек, биз химиялык реакциялардын белгилерин жыйынтыктап айтканда чөкмөнүн чөгүүсү жана эрүүсү, экинчи белгиси бул эритменин түсүнүн өзгөрүүсү, газдын бөлүнүп чыгуусу, жылуулуктун бөлүнүп чыгышы жана сиңирилиши, үндүн чыгуусу, жыттын пайда болуусу, жарыктын пайда болуусу. Демек, бул азыр силер ушул жоопторуңарды салыштырып алдыңар балдар. Бул тема силерге оор эмес, себеби биз башта бул тема жөнүндө физикалык химиялык кубулуштарды өтүп атканда бир аз учка кеп кылганбыз. Ошон үчүн силер туура пикирлерди жазып атасыңар. Бизге дайыма эле тааныш, силер көрүп жүргөн кубулуштар. Демек, бизге бир окуучу жооп берди. Алманын карайышы бул химиялык кубулуш, анткени алма карайып кеткенде түсү, жыты өзгөрөт дейт. Азаматсыңар балдар, жазганда сөзсүз фамилия атыңарды жазып койгула. Мына ушинтип жоопторду жаза берсеңер болот. Экинчи сүрөттө туура айтып атасыңар, ар кандай металлдардан буюмдарды жасоо үчүн аларды эритет, кесет, мына ушулардын баардыгы бул физикалык кубулуш. Деги эле жөнөкөй гана биздин организмибиздеги зат алмашуу, тамак сиңирүү процесси дагы бул химиялык кубулуш. Демек, башкача айтканда, туура айтып атасыңар балдар, бул кубулуштар биздин жашообуздагы чоң ролду ойнойт. Ошон үчүн бул теманы өзүңөр айткандай жакшылап окуп изилдешибиз керек. Келгиле балдар, ушинтип биздин бүгүнкү сабак дагы аягына чыгып атат. Ким кандай билимдерге, кандай терминдерге ээ болду, кайсы тапшырмаларды мыкты аткардыңар, теманын практикалык мааниси кандай болду, силер эмнени колдоно аласыңар, жоопторуңарды бере берсеңер болот. Азаматсыңар балдар, силер бүгүн көбүнчөсү ушул теманын практикалык маанисин биз үчүн чоң экен деген ойлорду айттыңар. Эң сонун биз күткөн жыйынтыктар болду. Анан көбүнчөсү мен колдоно алам дегенде ушул ашканада, күнүмдүк үй тиричилигинде жумуштарды жасаганда дагы ушул физикалык химиялык кубулуштарды колдонсок болот деген жоопторду айттыңар. Биздеги аягына жооп берип атат. Биз камыр ачытканда ушул дрожжду колдонуп, камыр жасаган, камырдын ачуу процесси дагы бул химиялык кубулуштур байыбы деп айтып атат. Айгүл болсо, биз күнүмдүк турмушта тамак аш кылганыбыз дагы бул химиялык кубулуш деп атат. Азамат айтып атат, биздин дем алуубуз дагы бул химиялык кубулуш экен деп туура айтып атасыңар балдар. Демек, биздин дем алгандан баштап кийген кийимибиз, жеген тамагыбыз, биздин айланабыздагы баардык нерселердин баардыгы ушул химиялык кубулуштардын жардамында, химиялык реакциялардын негизинде алынат. Демек, балдар, биз башында максат койгонбуз физикалык жана химиялык кубулуштардын айырмачылыгын тандап, күнүмдүк турмушта берилген 10 кубулушту физикалык жана химиялык деп классификациялап, эмне үчүн алар ошол кубулушка таандык экендигин далилдейбиз деген максат койдук. Баардыгыңар бул тапшырмаларды мыкты аткардыңар, жоопторду бердиңер. Демек, бүгүнкү биз сабагыбыздын максатыбызга толугу менен жеттик деп айта алсак болот. Ал эми үйгө тапшырма 5 физикалык, 3 химиялык кубулуштарды катыштырып чакан аңгеме түзгүлө. Ал эми экинчи тапшырма бул чайда кумшекердин эрүүсүнө, отундун күйүшүнө байкоо жүргүзүп, 3 минутталык видео тартып, ал кайсы кубулуштун түрүнө киргендигин жана эмне себептен ошол кубулушка таандык экенин далил келтирип, менин WhatsApp номериме видеону же болбосо өзүңөрдүн Instagram баракчаңарга жүктөп бизге бөлүшүп койсоңор болот. Кийинки сабактан көрүшкөнчө сак саламатта калгыла.